Султанбай Айжигитов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылганын Азаттыкка ырастады. Айжигитовду депутаттык мандатынан ажыратуу чечимин борбордук шайлоо комиссиясы 28 мартта чыгарган. Боршайкомдогу жыйынга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлү да катышып, Айжигитов 2021 жылы депутаттыкка талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей, жашырып койгон деп билдирген. Султанбай Айжигитов соттуулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынып жатканын билдирүүдө. Мен bu çıkan seçim не только сотқа беремін. Мен буларды Ташиев менен кошо соучастник кылып, преступление, превышение власти, ошонун бардыгыны буларды соучастник кылып беремин. И генеральный прокурордун биринчи замыны деле, и жанагы жигитти ГКМден, и полный состав жана ЦИКтин комиссиясыны жанагы тынчтык кемеле Шайназаровду баш кылып туруп, мен буларды как соучастник катары генеральный прокурордор берем. 12 мартта тиги ГКМБ өзүнчө алып атат, что якобы судимость бар деп, а мага 24-нде берип атат, судимость жок деп. Уну кандай десек, значит, ГКНБ булар подлогом документов официально занимается, понимаете? Мунун алдында 19 мартта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте туруп депутатка айткан эскертүүсү кызуу талкуу жараткан. Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындаган эле. Мен уже запросу жөнөттүм. Сөндүрбөгөм өткөндө маган айтырып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ушу ратификациядан коркуп кетип алдырып койду окшойт депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен Сөндүрбөгөмгө бердим. Бул жыйындан 10 күн өтпөй Боршайком УКМКдан кат келгенин билдирип, Айжигитовдун мандаты боюнча маселени караган. Бийликтин айрым чечимдерине сын айткан депутаттын мандатынан ажырашы учурда коомчулукта талкууланып жатат. Айрымдар соңку окуя парламенттеги эркин пикир айтуунун тобокелчилигин көрсөттү деп сындашууда. Бийлик өкүлдөрү болсо Айжигитовдун соңку ишин саясатташтырууга болбосун айтып жатат. Бул окуялар, мисалы Канышай Мамыркуловдун камалышы, жанагы Айжигитовдун мандаты алынышы, ага чейинки депутаттардын мандаты алынышы, Мамыркуловго чейинки жанагы журналисттерге, активисттерге болгон чектөө деги эле акыркы окуялардын баары бул жаңы бир жаңы эски деп айталы, жаңы эски режимдин көрсөткүчтөрү алган багытынын көрсөткүчү. Айжигитов жогорку кеңеш бул бийликтин бир бутагы да. Бул дизайн, бул саясий багыт эмне деп айталат? Бул кылыбыз кыйшайбайт деген саясий багытта. Саясат талдоочу Марс Сариев чек ара боюнча азыркы бийликтин саясатын колдоорун, бирок депутатты пикири үчүн мандатынан ажыратуу туура эмес деген пикирде. Кыргызстан, Тажикстан менен, Өзбекстан менен мамилени түзүп, жакшы Орто Азияда саясатты өткөрүп атканда, тарыхый соглашение болуп атканда, анан бул киши контора жанагы спецслужбада иштеген жагынан ошо жактан карап атат да, бирок депутат болгондо ал саясий жанагы чоң саясий саясатчы болуп атпайбы, ошон үчүн саясат жактан караганда туура эмес позицияны кармап атат. Ошон үчүн мен аны колдобойм. Бирок Султанбай Айжигитовдун мандатын албайлыгы жакшы болот эле. Азыр бийлик күчкө толуп, анан депутаттарга кабар берип атат. Мындай аябай катуу сын койсо, бийликке же катуу каршы чыкса, анда шылтоо табылат дегенде, бул туура эмес, бул демократияга деген жагышпайт. Быйыл 5 мартта жогорку кеңештин жыйынында Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындаган эле. Көп узабай Ыйман Нуру фракциясы аны фракциядан чыгарып салган. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын айтып, Султанбай Айжигитовдун сөзүн четке каккан. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык.